кылмыштарды жасоо сөзсүз түрдө ыкчам кырдаалдын татаалдашына алып келет жана айрым жарандарга да бүтүндүү коомго да олуттуу материалдык зыян келтирет. Кылмыштардын ар кандай түрлөрүн алдын алуу, бөгөт коюу жана бетин ачуу максатында ички иштер органдары тарабынан ыкчам алдын алуу иш-чаралары ар дайым жүргүзүлүүдө. Алсак ички иштер министрлигине негизги уюштуруу иш-чараларынын планын алайык. 2023-жылдын 11-майынан 12-майына чейин тоноочулукка байланыштуу кылмыштардын алдын алуу, болтурбоо, бөгөт коюу жана бетин ачуу максатында аймактарда тоноочу рейдтик иш-чаралары өткөрүлүүдө. Бул рейдтик иш-чарага ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын, милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынын кызматкерлери, ошондой эле ички иштер органдарынын башка бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышууда. Кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча комплекстүү уюштуруу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Алдын алуу иш-чарасын уюштуруу ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына жүктөлгөн.